STEM деген эмне үчүн инженердик кесипке тартуу бул бүгүнкү күндө актуалдуу. Мына ушул актуалдуу маегибизден угуңуздар. Биздин программага Кыргыз техникалык мамлекеттик университетинин алдындагы Кыргыз-Герман техникалык институтунун директору, STEM кыймылынын координатору профессор Усупкожоева Айнура Абылабековна, Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директорунун орун басары Кайыкова Роза Жазыбаевна, ошондой эле жогоруда биз белгилеген техникалык мамлекеттик университетинин кызматкерлери да катышат. Доцент чет тилдер кафедрасынын башчысы Айнура Чокморова, ошондой эле аталган университеттин Кыргыз-Герман техникалык институтунун директорунун окуш иштери боюнча орун басары, маалымат технологиялары боюнча магистр Чолпон Баялиева дагы биздин маекке катышмакчы. Алгачкы сөздү Роза Жазыбаевнага берсем. Роза Жазыбаевна, саламатсызбы? Саламатсыз. Айтсаңыз, мындай иш-чара быйыл эле өтүп аткан жок, мурдагыдан айырмаланып болгону бул жылы онлайн форматта башталды. Анткени өзүңүз билесиз, өлкөдөгү коронавируска байланыштуу кырдаал мына ушундай шартка өтүүгө мажбурлады. Мына сиздердин фонд менен биргеликте өткөрүлгөн бул иш-чара боюнча эмнелерди белгилейсиз? Анан жыл сайын бул мектепке кошулуп аткандар барбы? Кызыгуулар, мындай тенденция кандай болуп жатат, Роза Жазыбаевна? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мына жогоруда Алай Күлайым белгилеп кеткендей, бул жылкы окуушу өзгөчөлүгү онлайн форматта өтүп атат. Zoom форматында быйылкы жылы бул жана өзүңүз белгилеп кеткендей, бул биринчи эле жылкы өтүп аткан мектеп эмес. Бул 5-чи жылы өтүп аткан мектеп болуп атат. 2015 жылдан бери Исаак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети менен бирдикте ошонун астында Кыргыз-Герман техникалык институту бар. Ошол институттун базасында 5-чи жылы өтүп атат. Быйылкы жылы мындай кызыгуулар онлайн болсо дагы көп болду. Мен ушуну белгилеп кетет элем да. Биз абдан чукул арада уюштурдук. Биз күтүп аттык эле да, баягы офлайн форматта эле өтөбүзгө десек, жок, бул кырдаал кичине курчуп тургандыгына байланыштуу кайра ушул чогулууга мүмкүн болбой калгандыктан онлайнды ушу чукул арада жыйнала алабызбы, жыйналбай калабы деп бир кооптонуу болду эле да. Бирок бизди абдан мындай кубантканы биздин жаштар абдан билгир болуп, өтө көп мындай жазылгандар болуп, каалоочулар абдан көп болду. Мектеп, быйылкы мектеп бул Разаков атындагы мамлекеттик техникалык университет менен бирдикте 6 майда ачылды да. Буга Бишкек шаарынан, Нарын областынан, Оштон, Баткен областынан, Жалал Абадтан, Ысык көлдөн ушу бардыгы 200гө чукул 10-11 класстын жаштары, кыздары жазылышты да. Бул ачылышта өзүңүздөр мындай кабардар болдуңуздар болуш керек. Биздин Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонддун негиздөөчүсү Роза Отунбаева өзү катышты. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Исаак Абдывасилович катышты. Жана ошол Исаак Разаков атындагы мамлекеттик техникалык университеттин ректору Жаманбаев Мураталы Жузумалиевич жана көптөгөн ошо университеттин окутуучулары жана биздин четтеги ушуга кызыктар болгон көп мындай адистерибиз катышты да. Бул жерде эми бүгүн ошо сиздерге мен жалгыз келген жокмун. Менен дагы кыздар бар. Анын бириси мына Усупкожоева Анипа Абылбековна. Усупкожоева Анипа Абылбековна ушул STEM кыймылынын координатору, мектепти ушул киши жетектеп жүрөт да, жетектеп жүрөт. Бул киши Кыргыз-Герман техникалык институтунун директору, ошондой эле Кыргызстандын инженердик билим берүү ассоциациясынын аткаруучу директору, университеттин профессору, абдан билимдүү адам. Ошондой эле менен Чокморова Айнура Мырзабековна, бул киши дагы ошо техникалык мамлекеттик университетте англис тили боюнча чет тилдер кафедрасынын башчысы болуп иштейт. Ошондой эле кафедранын доценти. Баялиева Чолпон Талантовна,
бул киши дагы ушул мамлекеттик техникалык университеттин Герман техникалык институтунун директорунун орун басары болуп иштейт. Бул киши болсо IT багыты боюнча, маалыматтык технология боюнча адис. Мектепте эми биз мунун максаты болсо баягы республика, Кыргыз Республикасындагы кыздардын илим багытында кесипти тандоосуна багыт берүү болуп эсептелет. Бул жерде эми өзүңүздөр белгилүү болгондой дүйнөлүк экономикалык иликтөөнүн негизи келечектеги эң бааланган жана жогорку баягы акы төлөнгөн кызматтар бул илимге, математикага, инженерликке, технологияга байланышкан кызмат болору далилденип отурат бүгүнкү күнү. Ошон үчүн жаштарга, ушу кыз балдарга ушу STEM багытында окуган ийгиликтүү кыздар катышып, аларды бир кызыктыруучу суроолоруна жооп берип, жана бир 4-5 багыттагы окуу сабактарын өткөрүшөт. Мунун узактыгы 14 күн болот. 14 күндүн ичинде бул 6 майда башталган, 25 майга чейин болот. Ортодо баягы эс алуу күндөрү бар экен. Ошон үчүн баягы 25 чейин болот деп атам. Мунун багыттары эми техникалык дисциплиналарга да берет, ошого кызыктырууну өнүктүрүү боюнча аракет жасашат. Ошондой эле баягы коммуникация жана командалык иш боюнча, баягы инновациялык, креативдик долбоорлорго мамиле жасоону үйрөтөт. Ошондо баягы техникалык англис тили, анан IT багыты деп атабыз, бул маалыматтык технология боюнча ар кандай мастер-класстар өтөт инженердик билим берүү боюнча. Программа негизи абдан кызыктуу. Анан кыздар дагы баягы ачылыш болгон күнү 200гө жакын кыздар катышкан ачылышка, а бүгүнкү күнү окуп атканы 100гө жакын 2 топ менен кыргыз жана орус тилинде окуп атышат. Мен ушу көп эфирдин убактысын албастан негизги биздин жасап аткан иштин баягы кичинекей бир маалыматын берип кетсем деп ойлоп сиздер менен баарлашып атам. Мектеп жөнүндө кайсы сабактар өтүп атат, кандай өтүп атат, дагы башка радио көрүүчүлөрдүн суроолору болуп калса жооп бере турган мына мен жана жогоруда атап кеткен биздин абдан мыкты адистерибиз менен бирге баардык суроолоруңуздарга жооп бергенге мүмкүнчүлүктөрү болот. Рахмат. Анда Роза Жазыбаевна, сиз айткан кыздар менен анда мен азыр уктуруумду улантайын, сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат, баардыгыңыздарга ийгилик. Эми жогоруда белгилеп кетти, мынакей Роза Жазыбаевна да белгиледи. Мен программанын башында дагы айттым эле. Кыргыз техникалык мамлекеттик университетинин алдындагы Кыргыз Герман техникалык институтунун директору, мына ушул STEM кыймылынын координатору профессор Усупкожоева Айнура Абулбековна дагы катышып жатат. Саламатсызбы, Айнура айым? Ой, Анипа Абулбековна. Саламатсыздарбы? Анипа айым, мынакей азыр Роза Жазыбаевна да айтып кетти. Мына STEM ушул интерактивдүү мектептин жанакы ачылышы 6 майда өткөнү туурасында толук маалымат берди, кимдер катышкандыгы. Эми адегенде биздин угармандарга мындай түшүнүктүү болуш үчүн STEM деген эмне, анан мектептин мындай бир максаты, мына ушул интерактивдүү мектептин, анан буга кимдер катышып жатат, эмне үчүн азыр ушул кыздарды STEMге тартуу биздин өлкөбүздө абдан актуалдуу? Эмнеси менен актуалдуу деп ойлойсуз? Рахмат сурооңузга. Эми биринчи STEM деген эмне экенине келээрден мурун айтып кете турган нерсе, акыркы жылдары айымдардын суроосу биздин коомдун актуалдуу суроолорунун бири болуп калды. Биз аны өзүбүз билебиз. Анткени айымдын кандай гана ролу болбосун, жар болобу, эне же үйдөн сырткары иштеген ишкер болобу, ал сөзсүз түрдө билимге ээ болушу керек. Ал эми STEM тармагындагы сабаттуулук бул албетте бүгүнкү күндө биздин коомдун эң актуалдуу суроолорунун бири болуп саналат. STEM деген эмне? STEM бул табигый илимдер, технологиялар, инженерия жана математика. Негизи STEM тармагындагы сабаттуулук жакырчылыкты жоюуда, балдар жана энелердин өлүмүн азайтууда, калктын мисалы санын өсүшүн кармаптырууда, же болбосо эркектер менен аялдардын тең укуктуулугуна жетишүүдө жергиликтүү, аймактык жана улуттук деңгээлде туруктуу өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүүдө албетте эң чоң мааниге ээ.
негизи бул STEM кыймылы жөн эле пайда болгон жок. Акыркы жылдары кыздардын деги эле ушул так илимдерге болгон кызыгуусу төмөндөп бараткан, ага көп нерселер негизи айтып келет. Анткени көп ушул IT тармагы болобу же инженердик кесипте болобу кыздардын саны өтө азайып кеткен. Же болбосо илимде дагы кыздар өтө аз алектене баштаган. Анан 15-жылы бул STEM кыймылын түзүү ушул эл аралык коомдук фонддун негиздөөчүсү Роза Исаковна Отунбаеванын демилгеси болчу. Анын демилгеси негизинен ушул кыздарды так илимдерге тартуу, инженердик кесиптерге тартуу болуп саналган. Анан ал демилгени колдоп биздин Кыргыз мамлекеттик техникалык университети ушул фонд менен биргеликте 5 жылдан бери тыгыз иштеп келе жатабыз. Анткени чындап эле бул өтө актуалдуу, биздин Кыргызстанга керектүү багыттардын бири болуп саналат. Бул албетте биринчи иреттен өзүбүз билгендей улуттун келечеги энелердин колунда. Эми мисалы жакшы калкты жашоого даярдоочу мектеп болуп саналат. Ал эми биз эгерде келечекте кандайдыр бир жогорку тарбияга ээ келечекти балдарды тарбиялагыбыз келсе, анда албетте билимдүү энелер көбүрөөк болуш керек. Анткени билими жок, күчтүү аркы жактан өнүккөн инсанды даярдоо эгерде бизде ушул STEM тармагында кандайдыр бир жакшы бир билимге ээ болгон энелердин саны аз болсо, албетте биз дагы келечекте жакшы коомду түзө албайбыз. Мисалы баягы окуучулар айтып келет эмеспи, эркекти окутсаң бир адамды окутасың, айымды окутсаң улутты окутасың деп. Антыгандай биздин бул кыймылыбыз негизинен ушул айымдарды ушул инженердик кесипке тартуу, мүмкүн болушунча илимге кызыктыруу болуп саналат. Жана Роза Жазбаева айтып кеткендей, 5 жыл аралыгында биз кышкы жазгы жайкы мектепти өткөрүп келе жатабыз. Ар жыл сайын биз ушул окуу программаларын кыздарга кызыктуу кылып түзгөнгө аракеттенебиз. Тилекке каршы бул жылы ушул пандемияга туш келип калды. Жакшы мектебибиз, бирок анысына карабай биздин өзүбүздүн кыймылыбызды андан ары улантуу максатында бул онлайн интерактивдүү мектебин уюштуруу ушул фонд тарабынан баягы демилгеленип, ушул биздин Кыргыз Герман техникалык институтунун базасында, мындайча айтканда көбүнчө биздин ушул техника жаатында билимге кесипкерлер ушул мектепти баягы спикер болуп келе жатышат. Жогоруда айтылып кеткендей, спикерлер болуп жеке гана ушул Кыргызстандан гана айымдар алып барбастан спикер болуп, биз мисалы Гарвард университетинде окуп аткан студент кызыбыз бар, Айбилек Алдаярова деген, Германияда IT тармагында иштеп жаткан биздин Айзада Акбекова жана ушуга окшогон көптөгөн биздин кыздарыбыз ушул кыймылды колдоп, бүгүнкү күнү ушул мектепти өткөрүүдө өздөрүнүн салымын кошуп, кыздарга ар кыл жактан билимдерин берип келе жатышат. Анипа Абылбековна, мына сиз азыр айттыңыз, ушул көп мындай биринчи жолу баягы онлайн форматында өттү да, бул 2015-жылдан бери өтүп аткан болсо быйыл. Анан ушул 6-майдагы өткөн ушул иш-чараңыздарда мындай катышам дегендердин баарын камтыганга аракет болду. Анткени бул эми техникага дагы көз каранды деген техникалык дагы жагдайы бар да. Ошон үчүн буга катышам дегендердин баары катыша алдыбы? Негизинен бул мектепке 200-гө жакын кыз жазылган. Бирок тилекке каршы ачылышында баардык кыздар жазылганы менен
баягы техникалык мүмкүнчүлүк бизге андай мүмкүнчүлүк түзө алган жокпуз. Анткени Zoom форматында өткөрдүк. Zoom форматында 100ден ашык баягы кишини кабыл алууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок болду. Мындан да сырткары Мегакомдун дагы платформасында өткөрүүгө аракет жасадык, бирок ал жактан дагы көп кишилер эмнегедир кире албай калышты. Ушул себептен баягы Zoomга кайра өтүүгө туура келди. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Анткени бүгүнкү күнү албетте IT баардыгы бизде Кыргызстанда баягы андан ары өнүктүрүү ушул жаатты дагы жакшылап баягы көзөмөлдөп ушул жакта дагы көп нерселерди жасоо бул дагы эме бүгүнкү күндүн баягы суроосу болуп калды да. Анткени баягы ачылышта биз баарын камтый алган жокпуз. Анткени техникалык мүмкүнчүлүккө байланыштуу чектелүү болду, баары бир. Анан жок, бул жеке эле баягы бизге да байланыштуу болгон жок. Чет жакада айыл чекесинде окуп аткан кыздарыбыз интернеттин начарлыгына байланыштуу мисалы сабакка дагы күн сайын баягы катышууга дагы мүмкүнчүлүктөрү жакшы болбой жатат. Мисалы жарым сабакты угуп калганын укпай калган да күндөр болуп атат да. Сиз жана жакшы белгилеп кеттиңиз. Мына негизи ушул билимдүү кыздар, илимдүү кыздар, алар дагы ушул улуттун дагы бир келечегине жакшы бир мааниси бар экенинчи. Анан чынында өлкөдө мындай экономикалык жактан өсүш болуш үчүн сөзсүз түрдө инновациялык бир булак болуш керек да. Биз инновация дегенде илимий чөйрөдөгү ишмердүүлүктү түшүнөбүз да. Анан сиз аялдардын илимдеги орду туурасында дагы учкай мындай козгоп кеттиңер. Анан чын эле карап көрсөк, акыркы жылдарды мындай анализдесек, чын эле биздин кыздар Кыргызстанда ушул гуманитардык чөйрөгө аралашкандар, гуманитардык билим, гуманитардык илимди алгандар бар экен да, булар басымдуу экен. Так илимдердин саны мындай кыскарып кеткен экен да. Эмне себептен мындай кыздар акыркы мезгилде мындай бир ушул так илимдерге болгон кызыгуусу төмөндөгөн? Бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Эми бул негизинен жеке эле биздин өлкөдө жагдай ушундай эмес. Анткени кыздардын айрыкча эгерде биздин өлкөнү ала турган болсок, эмнегедир биздин баягы жаш кыздарыбыз баягы окууну бүтөөрдөн кийин эле колдон келишинче баягы эгерде айыл жергесинде болсо баягы турмушка чыгып балдар менен алек болуп ошо боюнча эле баягы билим албай калат. Биздин коомдо баягы айымдар негизинен билим албай эле үйдө бала менен тарбиялоо менен өтсө болот деген ушундай пикир илгертеден бери эле жаралып калганда. Бирок биздин ушул STEM кыймылыбыз акыркы мезгилдерде кыздардын ушул так илимдерге болгон кызыгуусун мындайынча айтканда күчөтүп атат десек жаңылышпайм. Анткени ушул мектеп болобу же жолугушуулар болобу, биз кыздар менен атайын мотивация үчүн белгилүү ийгиликке жетишкен айымдар менен жолугуштуруп, алар менен пикир алмашып, анан албетте алар баягы келечекте өзүнүн кесибин тандоодо дагы чоң ролун ойноп келет. Анан эгерде биздин Кыргыз-Жырман техникалык институтунун базасын ала турган болсок, ушул 5 жыл аралыгында биз өзүбүздүн институтубуздун базасында кыздардын санын өстүрүүгө көп аракеттерди жасадык. Бүгүнкү күнү кыздардын саны албетте алгачкы биздин институттун түзүлгөнүнө караганда бүгүнкү күнү кыздардын саны кыйла көп. Бул жеке эле биздин институт эмес, биздин техникалык университеттин дагы кээ бир багыттарында кыздардын дагы кызыгуусу артып жатат. Анипа Абылбековна, мына ошол күнкү 6-майдагы ушул ачылышка билим берүү жана илим министри да катышты. Алар тараптан кандайдыр бир сунуштар болду? Мисалы үчүн биз мына сиз айтып атасыз, биздин ошо Кыргыз-Герман техникалык институтундагы база деле жакшырып калды деп. Анан чын эле техникалык кесиптерди көбөйтүш үчүн анын техникалык базаларда мыкты болуш керек да. Бизде инновациялык лабораториялар жетиштүүбү Кыргызстанда? Эми бул суроого албетте эгерде жооп бере турган болсом, эмне үчүн
акыркы мезгилдерде жеке эле айым эмес, эркектер деле илимге болгон кызыгуусу, айрыкча ушул техникалык жаатта илимге болгон кызыгуусунун төмөндөшү албетте биринчи эсептен бул ушул жаатта мен кийин мисалы мен иштей турган болсом менин айлык акым кандай болот, мен үй бүлөмдү багаламбы деген суроо жаралат. Анан инновациялык илимди дагы жогорку деңгээлде өткөрүш үчүн, жүргүзүш үчүн албетте инновациялык лабораториялардын болуусу абзел. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү жеке эле биздин университетте эмес, көп эле ушул биздин Кыргызстанда университеттерде заманбап жогорку деңгээлдеги мисалы нанотехнологияны ала турган болсок, жогорку деңгээлдеги заманбап жабдуулар менен баягы камсыздануу дагы мындайча айтканда дагы жакшыраак камсыздалса жакшы болмок. Бирок тилекке каршы бул эми жеке эле министрликтен көз каранды эмес, бул биздин баягы өлкө азыр ушундай экономикалык жаатын ала турган болсок, баягы көп жакты өнүктүрүүгө албетте өлкөнүн деле мүмкүнчүлүгү келбейт болуш керек. Бирок анысына карабай биздин университетти мисалга ала турган болсок, биздин ушул университеттин факультеттери, кафедралары ошол ар кайсы чет өлкөлүк гранттарга, программаларга заявкаларын жазып, ошолордун негизинде мисалы биз институтубуздун лабораторияларын заманбап жабдуулар менен жабдууга аракеттенип келатабыз. Эми Анипа Абылбековна, мен дагы сиздин ошол сиздердин ошол Кыргыз техникалык мамлекеттик университетиндеги ушул иш чарага катышкан калган дагы кызматкерлерди сөзгө тарталы анда. Азыр эми ошо маалыматтык технологиялар боюнча магистр, ошол Кыргыз-Герман техника институтунун директорунун окуш иштери боюнча орун басарыгыз Чолпон Баялиева да биздин эфирге катышып жатат. Чолпон айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мынакей биз азыр ушул интерактивдик мектеп жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бул мотивациялык жолугушууда сиз дагы болгон экенсиз. Жогоруда Роза Жазыбаевна дагы белгилеп кетти. Ушул ал кишинин белгилөөсү менен биз сизге дагы байланышка чыктык. Чолпон айым, мына IT сабактары бул мектепке эмне себептен киргизилген, интерактивдүү мектепке? Бул биринчиден суроо да. Сиздин чакырууңуздарга чоң рахмат. Бул STEM мектебине IT сабактарынын киргизилген себеби азыркы учурда биздин мезгилде IT технологиялары абдан актуалдуу нерсе. Азыркы учурда ар кайсы тармактарда иштегени менен ар бир адам сөзсүз түрдө IT тармагында жана чет тилдерин өздөштүрүш керек. Себеби ошол ар бирибиздин жумушубузда кайсы жерде иштебесек, кайсы тармакта иштебесек, бул IT технологиялары жана тилдер өтө тыкыз байланыштуу. Көп нерселер, көп жумуштар ошо IT технологиянын жардамы менен аткарылат азыркы убакта. Сиз өзүңүздөр көрүп жатасыздар, бизде абдан цифровизация тармагын өздөштүрүүгө мамлекет тараптан чоң аракеттер кылынып жатат. Ошол убакта биз дагы ошо мектептин окуучуларына, окуучу кыздарына жакынкы арада биздин буюрса студенттер, кесиптештерге ошо IT технологиянын актуалдуулугун, аларды сөзсүз түрдө кайсы кесипке кетсе дагы ошо IT технологияларын кошо өздөштүрүп, кошо ала жүрүүсү керектигин ошону биз көрсөтүп, ошондуктан ушундай IT сабактарды киргизүүгө аракет кылдык. Жана ошо IT сабактардын берип жаткан кезде ошо алардын түрдүүлүгүн көрсөтүүгө да аракет кылдык. Эми сапаттуулук жагына дагы токтолсоңор, бул канчалык зарыл да бүгүнкү күндө? Системге байланыштуу. Системге байланыштуубу? Биз ошо IT сабактарын
киргизгенде STEM мектебине ошо IT сабактарын окуй турган мугалимдерди ошо алып баруучуларды биз ошо өнүккөн өлкөлөрдө иштеп жаткан биздин жараяндарды чакырууга аракет кылдык, айымдарды. Ошондо мен менен бирге ошо Гарвард университетинин компьютердик илимдер багыты боюнча студенткасы Алдаярова Айбилек, Германияда ири IT концернинин экономист-программисти Акбекова Айзада сыяктуу айымдар окушту сабактарды. Биз ошо берилген сабактардын сапатын жогорку сапатта берүүгө жана бирок ошо мектептин окуучуларына ылайыкташтырууга аракет кылып, ошо балдар өздөштүрүп кете ала турган IT тармактарын көрсөтүп берүүгө аракет кылдык. Эми сиз ошол онлайн форматында катышып отуруп кандайдыр бир таасир алдыңызбы? Мисалы үчүн башкалардын мындай таасирин, маанайын байкай алдыңызбы? Кыздар абдан активдүү катышып атышты. Алар азыркы убакта окуучулар чынында эле IT тармагына абдан кызыгышат экен. Көп суроолорду берип атышты. Көбүнчө ошо программирование жактан кызыккандыктарын көрсөтүштү. Бирок программированиядан тышкары биз дагы графика, дизайн тараптарын менен кошо үйрөтүп кетүүгө аракет кылдык. Бирок кыздар действительно азыркы окуучу кыздар абдан активдүү, көңүлдүү жана алдын ала кийинки кесибин ойлонуп тамдап отурган кыздардан экен. Мен абдан ыраазы болдум алардын ушундай деңгээлине, билимдерине. Рахмат, Анипа Абылбековна. Мына азыр бүтүрүүчүлөрдү ойлонтуруп турган кез бул кесип тандоо эмеспи, Анан ушул кандай дейсиз? Ушул сыяктуу интерактивдик мектеп канчалык мындай бир жардамы тиет, канчалык роль ойной алат? Мисалы үчүн биз ушул айрыкча ушул кыздарды мына ушул инженердик кесипке тартууга бул натыйжасын береби? Мындай бир жөндөмдүү кыздарды мындай бир кармап алып калууга? Албетте, мен жана жогоруда айтып кеттим. Негизинен ушул мектептерди уюштуруу бул абдан негизи кыздарга өтө керектүү болот экен дегенге биз толук ишенип калдык. Анткени себептен баягы онлайн режимде мындай учурду өткөргөндө биз баягы кыздар келечекте кесибин так билүү максатында атайын ошол лабораторияларга барып, тигил же бул багыт боюнча ошол мастер класстарды көрүп, же болбосо ошол белгилүү биздин Кыргызстандагы өндүрүштөргө апарып, ал жерден бул кесипти тандасаңар келечекте кандай кызматта иштейсиңер деп көрсөтүп, анан бул албетте кыздардын андан ары келечекте тандай турган кесиби тууралуу баягы толук маалымат бере алат экен да. Биз мисалы бул мектептерди өткөрүүдө жалгыз гана кыздар менен иштебестен биз ата-энелер менен дагы иштейбиз. Анткени кыз балдар азыр мектеп окуучулары булар баягы жаш өспүрүмдөр, баягы келечекте кесибин тандоо, баягы өздөрүнөн дагы чыкпаса сөзсүз түрдө ата-энеси каяка багыт берсе ошол жакты тандайт. Ал эми ата-энелер дагы сөзсүз түрдө ушундай багыт берүүгө дагы муктажда. Ошол себептен бул мектептер талай тилдешлер жана суроо бергенибизге жооп, бул мектептер, бул кыймыл негизи биздин кыздардын келечекте кесип тандоосуна абдан жакшы бир жардам берет. Ойнойт рол. Эми дагы бир биздин эфирибизге катышкан кызыбыз бар. Бул мына ушул Техникалык мамлекеттик университетинин кызматкери, доцент, чет тилдер кафедрасынын башчысы Айнура Чокморова. Саламатсызбы?
Саламатсызбы эже? Мына Айнура, сизге да ушундай эле суроо да 6 майда өткөн онлайн форматындагы мотивациялык жолугушууга силер да катыштыңар. Негизги техникалык англис тили спикери катары мен оюңузду билейин деп атам да. Эмне себептен бул сабак мектептин программасына киргизилген? Максат эмнеде? Чоң рахмат эже бул суроого. Чынында техникалык англис тили жөнүндө айта кетсек, бул абдан бүгүнкү күндүн талабына жооп берген дисциплина деп айтып кетмекчимин. Биринчиден бул эмне кылат? Биринчиден ушул биздин кыздарыбыздын, ушул биздин балдарыбыздын сынчыл жана чыгармачыл ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрөт. Андан тышкары ушул бул техникалык англис тил сабагында балдар топ менен иштешет. Ар бир топко бөлүнүп, ар бири бири менен иштешип, ушул коммуникациялык жүгүртүүлөрдү аябай өнүктүрөт да. Андан тышкары бул жөнөкөй жеке англис тилди мындай сүйлөп кетип максат эмес. Бул техникалык ушул терминологияны, терминдерди колдонуп, ушул бүгүнкү заманбап технологияларды колдонуп, ошону андан ары алып кетүү. Анан бүгүнкү күнү ушул биздин катышуучуларыбыз, ушул мектептин катышуучулары абдан кызыгып, ушундай кызыгуу менен, ушундай ой жүгүртүү менен окуп атышат. Мен ойлойм аларга аябай бүгүнкү күнгө аябай ушул кызыктуу деп. Андан тышкары дагы эмнени өнүктүрөбүз, дагы эмнени үйрөтөбүз ошо техникалык англис тилинде. Бул ошол сын көз караштагы ой жүгүртүү жөнүндө, өз күчүнө болгон ишенимди жоготуу жөнүндө, анан албетте лидерлик көндөмдү калыптандыруу жөнүндө. Бул биздин кыздарга бүгүнкү күнү абдан керектүү деп ойлойм. Эми албетте сиздер ошону көрүп атасыздар да, мына сезип атасыздар. Ушул кыздардын маанайы, мисалы үчүн, сабак учурунда мындай айтып бере аласызбы? Кандай болуп аткан? Мен ушунчалык ушу биздин кыздарыбызга ушул азыр эфирде, прямой эфирде ушундай ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Биздин ушу кыргыз кыздарыбыз ушундай кыйын деп айтып кетмекчимин. Биринчиден алардын ушундай андан ары окуп кетүү максаты, ушул кичинекей окуткан нерсени туура кабыл алып, ошону жакшы өндүрүп кеткенине ушундай абдан ыраазымын. Абдан кызыгып атышат. Бүгүнкү күнү 100дөн ашык окуучу кыздар бар. Бул 10-11 класстын кыздары. Анан биринен бири өтүп ушундай бир жакшы кызыктуу катышып атат. Биз гана мугалимдер эмес, тренер, спикерлер катары биздин ушул окуучуларыбыз да ушундай кызыгуу менен катышканга биздин дагы мындай бир мугалимдерди стимул кылып, кийинкиге дагы алып кетип, ушундай бир жакшы болуп атат деп ойлойм. Анан ошо кыздарыбызга дагы абдан ыраазымын. Мындан ары эми Кудайым буюрса ушул өзүнүн жакшы техникалык болобу, ушул жакшы кесибин тандашып, ошону кийин туура колдонуп кетишсин деп айтмакчымын. Айнура, мына техникалык илимге мындай силер аралашып жүргөн адамдарсыңар, техникалык илимге кызыккан адамдарды окутуп атасыңар. Мына чет элдик ошол кафедранын башчысы катарында дагы айтсаңар да, ушул интерактивдик мектеп, мисалы үчүн, ушул бул биздеги ошол эле илимге кызыгып аткан кыздар үчүн дагы, анан силерге дагы бул эмнени берет? Биринчиден бул интерактивдүү мектеп бүгүнкү күнгү заманбап ушул технологияны колдонуу. Айтмакчымын, ушу баардык азыр сабактар ошо онлайн өтүлүп атат. Ошону ар бир технологияны туура колдонуп, ошол Zoom болобу, Zoom платформасы болобу, же башка дагы Big Blue Button деген бар экен, ошол технология болобу, WhatsApp болобу, ошону туура колдонуп, ошону туура алып кетип, өндүрүп кеткенге бизге аябай ушундай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келатат. Анан мен ойлойм, ушул интерактивдүү мектеп бүгүнкү күнү бул ушундай бир кыргыз элине бир чоң бир мисалы болуп атат депчи. Себеп дегенде бул кандай ошонун баарын өндүрүп, ушу бир мисалы үчүн мындай карап келгенде, мектепте окуп атканда бир класста макул 20 киши окуйт, 25 киши окуйт. А бул жерде 100 киши окуйт.
анан ошо 100 кишини кантип окутуш керек, ушул онлайн технологияны колдонуп ошо 100 кишини бириктирип, ошо 100 кишинин баарына ар бир окуучуга көңүл буруп, ошо ар бир окуучу менен окуп, ар бир окуучудан баягы өтүп кеткен темаларды сураган, кандай өткөргөн болот, бул бизге абдан жакшы нерсе болду деп ойлойм. Маанилүү экен да. Анипа Абылбековна, мына азыр ушул сиздин коллегаларыңыз менен дагы мен сүйлөшүп атам да, мына айтсаңыз, так билим дегенде бизде биринчи кезекте физика менен химияда эске түшөт да. Анан жана сиз дагы айтып кеттиңиз, мектептин базалары ошо өндүрүшкө дагы алып барып атабыз деп. Анан мектептердин бул жактагы дагы абалына да бул көз каранды да. Мисалы үчүн ошолордун базалары, анан ошол жерде окуткан, алган билимине жараша дагы ошого дагы мындай көз каранды эмеспи? Кандай дейсиз? Албетте, мектептеги ушул так билимдер базасы негизинен жакшы деңгээлде болуш керек. Эгерде биз келечекте жакшы кесипкер, техника жаатында кесипкерлер даярдай эстесек, албетте биринчи баары мектептен башталыш керек. Бирок тилекке каршы мен билгенимде, мисалы ушу так билимдер боюнча баардык эле мектептер ушул жабдуулар менен камтылган эмес. Мен ойлойм, биз дагы бул жаатта дагы өзүбүздүн аракетибизди жасайбыз деп, анткени мен жогоруда айтып кеткендей, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, чет өлкөлүк гранттар бар. Ошол эле мектептердин мугалимдерин ошол гранттарга жазып катышып, ошол лабораторияларын бирөөлөр деле күтүп отура бербестен, өкмөттөн гана кол сурап карай бербестен, ар бир мектеп өз аракеттенсе, мен ойлойм, кандайдыр бир жыйынтык болот деп. Жана коллегаларым айтып кеткендей, негизи бул кыймыл бүгүнкү күнү Кыргызстанда актуалдуу, бул керектүү кыймыл. Мен дагы ушул сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирет элем. Сиздер дагы атайын ушул биздин кыймылды колдоп, көбүрөөк стен тууралуу кыздарга маалыматтарды берсеңиздер, бул дагы ушул кыймылга болгон чоң жардам болот болуш керек. Анткени бул жасалып аткан нерселердин баары эле биздин Кыргызстан үчүн, биздин келечек үчүн. Анткени жана мен айтып кетпедимби, эгерде биз билимдүү кыздарды тарбияласак, бул билимдүү эне, бул билимдүү балдар, билимдүү балдар бул биздин келечек, биздин экономикабыздын өсүшү. Мен ойлойм, бул жаатта биз эгерде бүгүнкү күнү фонд менен биргеликте тыгыз иштеп атсак, дагы жылдан жылга мындай мекемелер көбөйүп, ушул биздин кыймылды колдоп, биз кыздарга туура багыт берип, кыздарыбызды жакшы, татыктуу кесипкер кылып тарбиялап өстүрүүгө мүмкүнчүлүккө ээ болот болушубуз керек деген ишеничтемин. Айнипай, мынакей 2015-жылы башталды да бул STEM кыймылы Кыргызстанда, Анан мына ушул 5 жылдан ичинде мындай бир анализ барбы, мисалы үчүн ушул сиздер эми бул STEM кыймылын албетте балким дүйнөлүк практикадан дагы алып, мунун бир жайылтып, муну ишке ашырууга аракет кылып атасыздар. Кандай көрсөтүп атат эми 5 жылдык анализ? Негизи 5 жылдык анализди артка көз чаптырып карай турган болсок, алгачкы биздин уюштуруп аткан мектебибизде баягы кыздардын саны өтө көп эмес болчу. Башкача айтканда, алар баягы баштап эле мисалы котормочу, экономист, юрист, өңдүү кесиптерди тандап алыш эле ошол жактан чыкчу эмес. Бирок биз ар бир жыл сайын мектеп бүтөөр менен өзүбүзгө кандайдыр бир анализ жасайбыз. Мисалы кыздардан сурамжылоо жүргүзөбүз. Мисалы алар мектепте кандай көрүшөт, кандай дагы сабактарды киргизсек болот. Ошол негизинде азыркы тапта биз баягы алгач жасалбаган нерселерди бүгүнкү күнү кошумчалап, жаңы кызыктуу программаларды киргизгенге аракеттенип келе жатабыз. Анан эми мындай нерселерди жайылтылышына дагычы кандайдыр бир колдоолор да болушу керек го дейм. Мисалы үчүн сиздер азыр мындай кылып атасыздар да, менин түшүнүгүм боюнча ушул жаңы муундагы бир кыздарды чыгарууда ошол эле так мындай инженердик техникалык багытта
бир окумуштууларды бир тарбиялап чыгарсак, ошолор дагы чыгып кетсе деген бир сонун бир максат коюлуп атат. Анан ушул техникалык китептердин ушул окуу куралдары боюнча базаларыбыз кандай азыр? Бул жагынан менимче силер дагы өзгөчө бир басым жасап аткансыңар да. Азыркы тапта сиз туура айтасыз, эң биринчи билим, биз билимди китеп булагынан алабыз. Эгерде китеп жакшы деңгээлде, мисалы ошол эле орус тилдүү китептерди, англис тилдүү китептерди кыргызча которгон учурда дагы албетте анын негизги маңызын баягы жоготпостон баягы кыргыз тилинде да туура берүү керек да. Эми бүгүнкү күнү мен кээ бир китептерди кыргыз тилинде китептерди окусам, албетте баягы толук кандуу ушул биздин окуучуларга жеткиликтүүдөй дагы бере тургандай дагы көп иш чаралар жүргүзүлсө, мен ойлойм, анда ошо мектептен тартып баягы университетке чейин айрыкча ошо кыргыз тилинде техникалык китептер көбүрөөк болсо, мен ойлойм, бул дагы аябай жакшы нерсе болот болуш керек. Бирок жана биз айтып кеттик, биздин ачылышыбызга биздин билим министри Исаков Каныбек Абдубаситович катышты. Бул дагы биздин кыймыл боюнча кичине маалыматын алды. Мен ойлойм, келечекте ушул фонд менен биргеликте министрлик дагы биздин кыймылды колдоп. Эми байланышка кайра чыкканга аракет кылыңыз. Бизде Чолпон айым, сиз байланыштасыз, ооба. Азыр Анипа Албекованын байланышы үзүлүп калды, бирок сизди улантат деп ойлойм. Мисалы үчүн азыр дүйнөлүк пандемия, мына азыр коронавирус деп баарыбыз тең ушул нерсе менен күрөшүп жаткан учурда, бул дагы ушул технологиялар жагында бир адистердин болушу ушул зарылдыкты көрсөттү окшойт да. Кандай дейсиз? Сиз менен толук макулмун. Анткени азыр биз өзүбүз да окуу режимдерин ошо IT технологиялар аркылуу азыркы тапта ошо бизде кайсы канчалык өнүккөн экендигин биз эми көрүп жатабыз. Кудайга шүгүр, бизде негизи интернет байланышы, мобилдик байланыштар бардык жактан ошо тармактары бизде жакшы өнүккөн. Бирок ошентсе дагы көп башка факторлор бар. Бул социалдык, окуучулардын, мугалимдердин, кээ бирлерде ошо техника бар, кээ бирлерде жок. Ошого жараша дагы биз ошол болушунча аларга платформаларды дайындап берүүгө аракет кылып жаттык, өзүбүз тараптан жана башка условияларын. Ошо бирок баары бир деле бизге бул IT технологияларын өнүктүрүү өтө зарыл. Анткени кайсы тармакта иштебесек, билим берүү тармагында болобу же өндүрүш тармагында болобу, азыркы убакта IT технологиялары бүт тармактарга сиңилген. Ар бирөө менен өтө катуу байланышта. Ар бир тармак ошо IT технологиялар менен бирге өнүгүп жатат. Ошондуктан азыркы билим берүү системасына ар бир кесипти даярдоодо сөзсүз түрдө ушу IT сабактарын кошо киргизип, ошол тармакта да кошо өндүрүшүбүз керек. Эми ушу IT тармагына кызыккан кыздар барбы? Байкалабы мындай? Ооба, азыркы STEM мектебин өткөрүп жатканда биз байкадык, абдан көп кыздар ошо IT технологияларына кызыгат экен. Көп суроолорду сурап жатышты. Ар түрлүү кээ бирлер ошо IT технологиялардын жардамы менен кандай, мисалы үчүн, проблемаларды чечүүгө болот. Биздин ошо өлкөдө IT тармагында кайсы жерден күчтүү сабат алсак болот, кайсы университеттер же курстар жакшы билим берет IT тармагында. Кээ бир кыздар конкреттүү
тармактарын сурап жатты. Негизи IT тармагы дагы бөлүнүп кетет да көп да. Программирование, тармактарды администрирлөө, уюштуруу жана башкаруу, же болбосо мобилдик технологиялар, интернет технологиялары, дизайн жана башка көп дагы майда тармактарга бөлүнүп кетет. Ошолордун арасынан кыздар сурап жатышты. Ошо ар бири өзүнүн кызыккан ошо сферасын, областын сурап жатышты. Биз сабак өтүп аткан учурда максималдуу ошо суроолоруна жооп бергенге аракет кылдык. Жана ошо багыт бергенге аракет кылдык да. Жакшы экен. Анипа Абылбековна, дагы мындай бир суроода биз ушул STEM кыймылычы, ушул мындай бир бизде кыргыздарда мындай бир стереотип бар болчу да. Мына техникалык, ошондой инженерлик кесиптер бул аялдар үчүн ылайыктуу эмес дегенчи. Биз ушундай стереотипти мындай сындыра алдыкпы мындай? Негизинен эми бүт Кыргызстан боюнча сындыра алдык десем мен терең жаңылышам. Анткени 100% азыркы мектепте бул өтө аз. Биз кыймылыбыз баягы жаңы бутуна туруп келаткан учур. Биз албетте ушул стереотипти сындырганга аракетибиздин баарын жумшайбыз. Анткени баягы биздин кыздарыбыздын эмнегедир баягы стереотиби боюнча бизде коомдо кыз келиндер эртерээк турмушка чыгып бала багуу менен эле үйдө билим албай эле отуруш керек деп баягы күйөөлөрү дагы жумушка чыгарбаган учурлар болот. Бирок биз баягы өзүбүздүн башыбыздан албетте көп нерселерди өткөрдүк. Мен ошол техникалык багыттын жетиштери катары илимди жасоо деле мен үчүн оңойго турган жок. Баланы да багып илимди да жасоо бул өтө кыйын нерсе экен. Бирок баягы дүйнөдө белгилүү баягы ийгиликке жетишкен айымдар, ошол эле Рози Сакамдан алалы, ошол эле Ангела Меркель жана көптөгөн белгилүү айымдар көрсө ийгиликке жетсе болот экен да. Ийгилени дагы, баланы да багып өстүрүп, илимди да жасап, жакшы кесипте да иштеп, коомго дагы өзүнүн пайдасын келтирсе болот экен. Ошол себептен биздин кыймылыбыздын максаты ушул стереотипти бузуп, башкача коомду түзүү. Биз азыр өтө көп өнөкпүз. Биздин максат ошол мүмкүн болушунча көптөгөн кыздарды камтуу. Эми ошолдой техникалык билимдерге ээ болгон кыргыз кыздары дагы кийин иш менен да камсыз кетиш керек да. Бул да өзүнчө суроо. Бул суроону туура бердиңиз. Биз негизинен ушул мектебибиздин программасына бекеринен техникалык англис тилин жана IT тармагын биз киргизген жокпуз. Анткени бүгүнкү күнү жөнөкөй эле кесипкерлер эмес, кайсы гана өндүрүш болобу, мекеме болобу сөзсүз түрдө мультиспециалист, мультикесипкерлерди алууга аракет кылат. Мультикесипкер деген нерсе эмне? Мисалы мен инженер болсом, эгерде менде IT багытында кандайдыр билимим жок болсо, албетте мен кандайдыр программаларда, долбоорлордо иштегенге мүмкүнчүлүгүм азаят. Же болбосо эгерде мен кандайдыр бир чет тилин билсем, айрыкча англис тилин билбей турган болсом, албетте мен бул өндүрүштү андан ары өнүктүрүүгө өзүмдүн көмөгүмдү көрсөтөм. Ошол себептен эгерде мурун өндүрүштөр, мекемелер тааныш менен кишилерди ала турган болсо, бүгүнкү күнү мекеменин ээлери да түшүнүп атат. Демек, эгерде мен өндүрүшүм андан ары өтүш үчүн мен мультикесипкерлерди алышым керек экен жумушка. Ошол себептен кыздар баары түшүнүп билиш керек экен да. Бир эле кесипке ээ болуп эле отуруп калбастан IT тармагынан да билим алыш керек. Чет тилдерди дагы параллелдүү окуп, ошондо гана анын келечеги албетте баягы жакшы болот деп ойлойм да. Эми бул иш-чара 25 майга чейин уланат турбайбы, буюрса? Кандай дагы алдыда максаттар бар? Энди программанын аягында ушуларды айтып жыйынтыктайлы. Анипа Абылбековна. Буюрса 25-ине чейин дагы биздин кенен убактыбыз бар. Бул аралыкта биз дагы ушу IT тармагы, техникалык англис тили боюнча сабактар улана берет. Мындан сырткары биз чет элдик эксперттерди да коштук. Алар
ушул эл аралык стипендиялар жөнүндө маалыматтарды берип, кантип тапшырса болот жолдорун. Жол болсо азыр мына ОРТ тапшыра турган учурда келип калды. ОРТны кандай тапшырыш керек, кантип даярданыш керек, ошол боюнча дагы суроолорго жооп алуу үчүн биз атайын эксперттерди тарттык. Дагы көптөгөн биздин чет жакта иштеп билим алып аткан ошол Кыргыз-Герман техникалык институтунун студенттери дагы, бүтүрүүчүлөрү дагы ошол кыздар менен баарлашып, өзүнүн кеп кеңештерин берип, багыт беришет ушул келе жаткан күндөрү. Биздин маегибизге Кыргыз техникалык мамлекеттик университетинин алдындагы Кыргыз-Герман техникалык институтунун директору, STEM кыймылынын координатору профессор Усупкожоева Анипа Абулбековна, Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директорунун орун басары Кайыкова Роза Жазыбаевна, ошондой эле техникалык мамлекеттик университетинин кызматкерлери, доцент, чет тилдер кафедрасынын башчысы Айнура Чокморова, Кыргыз-Герман техникалык институтунун директорунун окуу иштери боюнча орун басары, маалымат технологиялары боюнча магистр Шолпон Баялиева катышты. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.